Карыз алган адамдар аябай көп. Эгерде насия жазылган дептерди карай турган болсом, өтө баймын, бирок ол акча келбейт да өнбөйт. Эмне кылсам экен деп кыжалат болуп жүргөн агаларыбыз кечиргиле. Ким карыз алып бере албай аткан болсо, муктаждарын кечиргиле, убактылуу бере албагандарды кечеңдетип бергиле. Алла Таала сиздин даражаңызды көтөрөт. Ушунчалык деңгээлде сиз ал акчаны алып, өндүрүп, иштеткендеги пайдага караганда сизге бериле турган сооп, сизге бериле турган кечирим жогору турат. Пайгамбарыбыз айткан хадис бар: кыяматта бир пенде Аллахтын алдына суракка келген учурда эмне жакшылык сооп иштерди кылып келдиң дегенде, ал айтат: мен мактанаарлык көп деле сооптуу ишим жок, бирок көбүнчө адамдар менен карыз болуп калат элем. Анан мен аларды убактысын кечеңдетип берет элем, төлөй албаган адамдарды кечирип салат элем, кечип салат элем деп. Ошондо Аллах Таала айтат, периштелерге буйрук кылат: муну кечирдик, муну кечиргиле, анткени бул адам башкаларды кечирген депчи. Алла Таала сизге мүмкүнчүлүк берди, колуңузга жогорку кылып берди, давай кечириңиз депчи. Сиз деле тетирисинче өзүңүз карыз болуп төлөй албай турган деңгээлге жетиши мүмкүн эле, бирок Аллах Таала сизди жогорку кол кылып, мүмкүнчүлүк кылып берди, эми сиз кечириңиз. Сизге чоң мүмкүнчүлүк. Алла Таала сизге кечиргениңиз себептүү бул дүйнөдө да берип атпай, ахиретте дагы утасыз. Аллах Таалан үмүт кылыңыз, карыздар адамдар менен урушуп талаша бербестен, күчүңүз жетишинче кечириңиз. Алардан акча албай калсаңыз эле тирилигиңиз токтоп калган жок. Жашооңуз өтүп атат, пайда болуп атат. Андан көрө анын соогун ахиретке карап алек кылыңыз жана кийинки карыз берүүдө ойлонуп туруп татыктуураак адамга өткөрүштү үйрөнүңүз.